Mına bugün memleketimiz tarafından dağı ушул аз камчысы болгон үй бүлөлөргө азык-түлүк коопсуздугун чечүү максатында жардамга ун берилип атат. Албетте бул ун даректүү жетиши жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын эң негизги милдеттеринин бири. Бул жөнөкөй эле айтылып аткан сөз эмес. Эртеңки күндө жоопкерчилик бар. Ушул биздин элибиздин арасында бир дагы үй бүлө калбай калышы керек эмес да. Бул деген ар бир үй бүлөдө жашоо турмуш өтүшү керек. Ошону камсыз кылып бериш биздин сиздерге окшогон, бизге окшогондордун милдети. Бул өтө жоопкерчиликтүү иш. Бүтүндөй район боюнча таркалышына мен жооптуу болсом, Маргунга сиз, Жаңы Жерге сиз, Бешкентке сиз, башка ар бир айыл өкмөт ушундай өзүнүн милдетин аткарып, ошол ар бир жарандын турмуш шартына кайтыгер карабастан, ошондон көңүл буруп, карап туруп, таркатып берүү милдети биздин мойнубузга түшкөн. Урматтуу жетекчилер, муну жоопкерчиликти сезүү менен мамиле кылууңуздарды тапшырам. Себеби бул мамлекет тарабынан жеткирилип аткан ар бир ууч, ун ошол даректүү жетип, ошол үй бүлөгө өзүнүн кызматын кылыш керек да, өзүнүн милдетин аткарыш. Ошол себептен бул жардамды берген мамлекетибизге, президентибизге, өкмөт башчыбызга, губернаторубузга, жалпы эле ошол бийликтегилерге райондун элинин атынан ыраазычылык билдирем. Себеби ушундай оор кырдаалда өздөрүнүн жардам колун сунуп, элибиздин акыбалынан кайтыгер карабастан оор кырдаалда жашап аткан үй бүлөлөргө жардам берип жатышы бул албетте мамлекеттин эли үчүн көрүп жаткан камкордук. Анын катарында биз дагы өзүбүздүн милдетибизге жоопкерчиликтүү мамиле жасап, ушул унду даректүү жеткирип берейли. Анан бул ун чектөө эмес, мындан кийин дагы келет деген үмүттөбүз. Албетте биз элдин азык-түлүк коопсуздугун чечүү максатында базарлардагы, дүкөндөрдөгү ишкерлер менен сүйлөшүү жүргүзүү аркылуу ушул камсыз кылып атабыз. Бул даректүү жетсе, ошол биздин кылып жаткан ишибизге кошумча жардам болуп саналат. Бардыгыңыздарды дагы бир ирет тартиптүүлүккө, ушул мыйзамды сактоо менен, талаптарды аткаруу менен ушул унду даректүү жеткирип берүүңүздөргө тапшырма берип, анан кийин ушул ун элибиздин азык-түлүк коопсуздугун чечүүсүнө жардам берет деген ишеничте. O baş çağdan avrat yol burulmaya kaladı. Hükümet kelivem koymayı da. Beşkent hem manalar bitip için ha ki koyasın orada. Beşkent geçse Sumbula kalat kendi. Yani eşittim bulardan ne oldu? Aza kütüp aldı.